Саламатсыңарбы окуучулар? Биз бүгүн төл жана бөтөн сөз, анын тыныш белгилери деген теманы өтөбүз. Сабакты Нарын шаарындагы Чкалов атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили адабияты мугалими Тагаева Айнура Эжекеңер өтмөкчү. Сабакты өтөрдүн астында мен силерге азыр 4 сапырды айтып берем. Силер болсо бир гана угуу менен анын бир дагы тамгасын, муунун, сөзүн адаштырбай, унутпай, өзгөртпөй, так өзүндөй кылып кайталап берүүңөр керек. Себеби мен силерден ушул сабактан кунт коюп угууңарды, бир эле айткан сөздү эске түйүп калууңарды каалагандыктан силерди ушул багытка багыттап атам. Анда эмесе экранды карабай, көзүңөрдү жумуп мен айткан сөздү уккула. Атаңа дээриң керек, балам. Апаңа мээриң керек, балам. Же дээриң, же мээриң болбосо, сени мен кайдан табам? Кана, бир угуу менен кайталап бергенге аракет кылгыла балдар. Барыңар тең чоңоюп калдыңар. Оюңар топтолуп калган мезгилиңер. Кана. Жок дегенде 2 сабын айтып бергенге жарап калдыңар. Анда эмесе мен ырсабын экранга бердим. Атаңа дээриң керек, балам. Апаңа мээриң керек, балам. Же дээриң, же мээриң болбосо, сени мен кайдан табам? Мына ушул ырсабында атаңдын дээриндей же атаңдын гени болсун сенде. Апаңдай мээримдүү бол. Эгерде экөөбүзгө тең окшошпосоң, анда көчөнүн баласы болуп калып жүрбө, балам, деген атаң менен апаңдын насаат сөзү деп билгиниң. Жакшы. Мына биздин сабагыбыздын максаты бүгүн темасы төл жана бөтөн сөз болду, анын тыныш белгилери. Сабактын максаты билим берүүчүлүк жагы. Төл жана бөтөн сөз тууралуу маалымат алышат, аларды кээбизде колдонгонду билишет. Өнүктүрүүчүлүк жагы ойдун, кептин элестүүлүгүн, жеткиликтүүлүгүн калыптандырышат, сүйлөөдө пайдалана билишет. Тарбия берүүчүлүгү сабаттуу, таза жазууга үйрөнүшөт жана кеп маданиятына тарбияланышат. Эми ушул максатка жетиш үчүн бизде кандай көрсөткүчтөр болуш керек? Мына окуучуларды максатка жетет деп эсептесек болот. Эгерде төл жана бөтөн сөз жөнүндө кеңири маалымат алышса, бир нерсени баянdoодо башка бирөөнүн сөзүн колдонгонду билишсе, сүйлөөдө кептин элестүүлүгүнө, жеткиликтүүлүгүнө калыптанышса, таза, сабаттуу жана кеп маданиятын сактап, жазууга тарбияланышса. Эми сабагыбызды ооз-2 ушул көнүгүү менен баштайбыз. Мында силердин астыңарда адашкан сөздөр турат. Аны ирети менен жайгаштырып сүйлөм түзүшүңөр керек. Жана бул көнүгүү биздин азыркы өтө турган темабызга түздөн-түз байланышы бар экендигин байкайсыңар. Кана биринчиси. Деген чакырыктар үйдө болгула көрсөтүлүүдө улам-улам. Экинчиси. Бирок көптү көрөт сайын адам карыган начар көрөт, жазылып турат макал деген. Үчүнчүсү. Адам болуу үчүн күнүгө кыйыны эң айткан Чыңгыз Айтматов деп. Мен байкагандай, балдар, силер үчүнчү көнүгүүнү дароо эле окшоштуруп сүйлөм түзүүгө аракет кылдыңар. Себеби бул Чыңгыз Айтматов атабыздын айтылып бизге калтырып кеткен улуу оюн көрнөк жарнактардан көзүңөргө чалдыгып жана сүйлөп, айтып, жазып келаткандыктан силер муну туура жаздыңар деп ойлойм. Кана туура жагы. Адам үчүн эң кыйыны күнүгө адам болуу деп Чыңгыз Айтматов айткан. Ушундай эмеспи? Анда биринчисине баралы. Деген чакырыктар үйдө болгула көрсөтүлүүдө улам-улам. Ооба, силер байкагандай, азыр актуалдуу болуп аткан тааж ылаңына байланышкан, күнүгө теледен берилип аткан үйдө болгула деген чакырыктар улам-улам көрсөтүлүүдө деп берилип жатат. Жана экинчиси, чындыгында эле чаташкан сөздөр. Бирок мунун маанисине сүңгүп кирген адам муну көңүлүнө уютуп, мааниси терең экендигине макул дейт. Бирок көптү көрөт сайын адам карыган начар көрөт, жазылып турат макал деген.
Кана аракет кылып көрөлү, окшоштуруп көрөлү. Эми анда убактыбызды текке кетирбей, туура жообун айтайын. Адам карыган сайын начар көрөт, бирок көптү көрөт деген макал жазылып турат. Мына силер баамдагандай деди, деп турат, деген сыяктуу сүйлөмдөр коштолгон конструкциялар түзүлүп отурат. Эми теманын өзүнө кирели. Балдар, биз күнүгө бат-баттан тез өзгөрүлүп турган көп полярдуу заманда жашап жатабыз. Күнүгө көптөгөн адамдар менен жолугушабыз, пикир алышабыз, алар менен ой бөлүшөбүз жана ошол маалыматтарды топтоп, акылыбызга салып, саресеп салып, андан жыйынтык чыгарабыз. Туурабы? Демек, бир эле менин же сенин сөзүң эле болбостон, ушундай жагдайларда башка адамдардын да пикирин, оюн, керек болсо макалын колдонууга туура келет экен. Эми анын себеби, эмне үчүн башка бирөөнүн сөзүн колдонобуз? Себеби кээбиз ынанымдуу, ишеничтүү, таасирдүү, жеткиликтүү, толук болуш үчүн биз башка улуу адамдардын, даанышмандардын калтырып кеткен сөздөрүн тойлордо, жыйналышта, класста, ойноп атканда, кай жерде болбосун, ким менен пикирлешип атпасын, ыгы менен кыябына келтирип пайдалансак, сүйлөмүбүз, сөзүбүз, оюбуз ырааттуу, көркөм жана кызыктуу болуп чыгат. Туура эмеспи? Эми балдар, азыр барыңар тең дептериңерди алып чыгып, теманы, датаны коюп, теманы жазгыла. Төл жана бөтөн сөз теманы койгула. Жана мугалим баштагандан баштап бүткөнгө чейин кунт коюп угуп, бир да сөзүн калтырбай жазганга аракет кылгыла. Мындан кийин көнүгүүлөрдүн баарын жазып отурасыңар. Себеби силер азыр 10 классыңар, эртең студент болосуңар. Демек, бат-бат жазып, бат чечим чыгарганга көнүгүшүңөр керек экен. Эми азыр мына ушундан баштап жаза баштайбыз, балдар. Мынабу сүйлөмдү карайлы. Орус реформатору П.А. Столыпин өзүн өзү аңдап билбеген эл кык сыяктуу, андан башка элдер өсүп чыгат деп айткан. Бул кайсы учурларда айтылчу сүйлөм? Эгерде улут маселесине бир олуттуу маани берип аткан кездерде айтылып калган, Столыпиндин сөзүнө таянып калуусу мүмкүн деген сүйлөм экен да. Мында орус реформатору Столыпин деп айткан деген бул биздин өзүбүздүн сөзүбүз. Өзүбүздүн сөзүбүз ынанымдуу чыгыш үчүн Столыпиндин сөзүнө кайрылып атабыз. Өзүн өзү аңдап билбеген эл кык сыяктуу, андан башка элдер өсүп чыгат деген ой. Экинчи сүйлөмдө роза тартуулаган колдор көпкө чейин роза жыттанып турат деген кандай сонун сүйлөм, деген чыгыш макалы бар экен. Демек, деген чыгыш макалы бар деген бул биздин өзүбүздүн төл сөзүбүз. Ал эми тырмакчага алынып аткан сөз башка сриф менен, бул ошол чыгыш элинин макалы экен. Бул кайсы учурларда колдонулат? Кайрымдуулук, мээримдүүлүк, боорукерлик жөнүндө бир маселе туулуп калса, ошондой маселеге байланышкан ойлорду ырасташ үчүн таянган макал экен. Андан кийинки үчүнчү сүйлөмдү карасак, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп, кыргыздын маңдайына өткөн руханий байлыгы Манастан алынган үзүндү экен. Эми ушуга бир көңүл буруп кетчү нерсе, балдар, чет жактан келген волонтерлор, ыктыярчылар кыргыздарды 2 жашка чыгып тили чыккан баладан баштап 70ке чыккан өбөктөгөн чалга чейин ырдап сүйлөгөн эл экен деп баа бергендей, мына кара Манастан сап, айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деген манасчылардын сөзү, деген саптар Манас эпосунда кездешет деп берилип атат. Өзүңөр байкап аткандай, 2 башка шрифт менен жазылып аткан сүйлөмдөр бири төл жана бири бөтөн сөз менен берилип жатат. Кана жазып, жетишип үлгүрөбүз, балдар. Кийинки көнүгүүгө келели. Бул учурда кандай тыныш белгилери коюлат? Мына азыр силердин астыңарда 3 башка жагдайда, 3 башка эреже менен, тыныш белгиси менен коюлган
сүйлөм, бир эле ой айтылган сүйлөм окшош 3 башка жагдайда берилип атат. Эгер жерден жараңка кетсе, анда ал жараңка акындын жүрөгүн тепчип өтөт деген авар чыгааны Расул Гамзатов. Расул Гамзатовду баарыбыз билебиз. Чыңгыз Айтматов атабыз менен коюн колтук алышып жүргөн улуу инсан. Бул киши дагы. Демек, бул кишинин ою, эгер жерден жараңка кетсе, анда ал жараңка акындын жүрөгүн тепчип өтөт деп турмушта кандайдыр бир оор кыйынчылык болуп кетсе, өзгөрүү болуп кетсе, аны сезгич, сезимтал адамдар ырга чыгармаларына жаратат деген ойду айтып атат. Эми ушул эле сүйлөмдө авар чыгааны Расул Гамзатов айткан деп төл сөздү биринчи коюп, кош чекит келтирип, тырмакча менен баш тамгадан эгер жерден жараңка кетсе, анда ал жараңка акындын жүрөгүн тепчип өтөт деп башка бирөөнүн сөзү сүйлөмдүн аягында же төл сөздөн кийин келип жатат. Үчүнчүсүндө деле ошол эле сүйлөм кайталанып атат, бирок эгер жерден жараңка кетсе деп сүйлөм үзүлүп калды дагы, үтүрлүү сызыкча коюлуп, деген авар чыгааны Расул Гамзатов, үтүрлүү сызыкча, анда ал жараңка акындын жүрөгүн тепчип өтөт деп сүйлөм логикалык жактан жыйынтыкталып, эч өзгөртүүсүз берилип жатат. Мына өзүңөр байкагандай 3 сүйлөмдө тең. Бөтөн сөз, төл сөз 2 башка шрифт менен жазылып атат дагы. Башка бирөөнүн сөзү өзгөртүлбөстөн баш тамгага алынып, тырмакча менен жазылат экен. Бул учурда мына бөтөн сөз сүйлөмдүн башында, экинчисинде аягында, үчүнчүсүндө башында жана аягында ортосунда төл сөз келип калган учурду көрдүңөр. Эми көркөм адабиятта кээ бир чыгармаларды биз окуганыбызда байкайсыңар, балдар. Бөтөн сөз тырмакчага алынбай эле диалог иретинде берилип калат. Мына мисалдан көрүнүп атат. Бул кайсы эрежеге таянып ушундай болот экен? Демек, көркөм адабиятта бөтөн сөз тексттен бөлүнүп алынып, абзац менен жол башынан сызыкча коюлуп жазылат, же болбосо диалог болуп берилет экен. Аныңыз кайда? Мамбет билет. Мамбет каркырады эмеспи? Ал келгенче качан? Жок, ал мында, ак чийде. Жакшы эмес, аны чакыртыңыз, деди Касым деген мисалдан өзүңөр көрүп тургандай, көркөм чыгармаларда бөтөн сөз тырмакчага алынбай диалог менен берилет экен. Эми биз бул сабакка жыйынтык жалпылай турган болсок, анда төл сөз өзүбүздүн сөзүбүз экен. Өзүбүздүн сөзүбүз ынанымдуу болуш үчүн башка бирөөнүн сөзүн колдонот экенбиз. Ошо башка бирөөнүн сөзүн бөтөн сөз дейт экенбиз дагы, алар тырмакчага алынып, эч өзгөртүүсүз жазылат экен баш тамга менен. Эми балдар, азыр китебиңерден 327 көнүгүүнү карап чогуу иштейбиз. Жана үйгө мен 329 көнүгүүнү беремин. Анда Александр Сергеевич Пушкиндин «Алтын балык» деген жомогу кыргызча берилип которулуп, силер анын эч өзгөртүүсүз жазасыңар дагы. Тилиңерди жаттыктырып бир нече жолу кайталап окуп, мааниси эмне экендигин айтып бересиңер. Тема түшүнүктүү болсо, анда сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.